Кемин Чүй облусунун ири райондорунун бири, өзүнө 13 айылдык аймактарды камтыйт. Совет маалында Кеминдин шаарларынын өнүгүшүнө чоң көңүл бурулганы менен айыл кыштактарында толгон токой көйгөйлөр чечилбей келет. Өнүгүү прогресс партиясына үмүт артышканы да ушундан. Партиянын лидерлери менен болгон жолугушууга келген элдин саны көп болуп, орундар жетишпей туруп калгандар болду. Биз ушул сиздердин жашоо турмушуңарды бир аз болсо да оңолсун, бир аз болсо да бизден жардам болсун, бир аз болсо дагы оңолсун биздин жашоо турмушубуз деген ойдомун. Биздин бүт күч аракеттерибиз региондорго. Эгерде биздин регионубуз өнүксө, анда ушу жалпы Кыргызстан өнүгөт. Өнүгүү прогресс партиясы тарабынан жасалып жаткан иш-аракеттер өлкөнүн 7 облусунда жүрүп жатат. Жаңы МТСтер ачылып, курулуш, саламаттыкты сактоо, спорт жана башка тармактардагы реалдуу жылыштардан кабары бар кеминдиктер жериндеги маселелерин ортого салышты. Жалпы Кемин районунун дыйкандарынан өтүнөт элем, бизге деген селка точно высыла керек. Сиз аны жакшы билесиздер. Анан экинчи сапаттуу үйрөн менен. Ошого бизге көмөктөшүп берсеңиздер. Кемин шаарында да абал канаттандыраарлык эмес. 2012 жылы толук кандуу шаар макамына ээ болгону менен шаардыктардын көбү таза сууга жетпей отурушат. Ички жолдордун абалы күндөн күнгө начар болууда. Жумушсуздуктун айынан көптөрү Бишкекке чейин барып келип иштешет. Ошо Кемин районунда көп жакта поливной суу менен жана питьевой суу менен проблемалар көп. Ошол жагынан жардам берсеңиз чоң ыраазычылык билдирет. Өз кезегинде партия өкүлдөрү иштешүүгө даяр экенин, бирок бул үчүн элдин өзүнүн да аракети керектигин эскертишти. Демилге эки тараптан чыкканда гана өнүгүү болот. Кемин районду чогуу өнүктүрөлүк. МТС болсо МТС, спорт болсо спорт, больница болсо больница. Ушу бир палатаны же эки палатаны Кемин районунда центрдеги больницаны биз кылып беребиз, бул сөзүм мен берем буну. Бизге эң керектүү нерсе азыркы күндө биримдик, ынтымак. Бүт Кыргызстан боюнча айыл жерлерине барганда бүт райондорду кыдырып чыктык. Биз элден суранып атабыз. Өзүңүздөр бергиле адамыңыздарды, ишенген адамды. Ошону биз чогуу жетиштирип кетели. Жолугушуунун дагы бир өзөктүү бөлүгү Кеминде туулуп өскөн бүткүл Кыргызстандын сыймыгы. Дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиев Өнүгүү прогресс партиясынын катарына кошулаарын жар салды. Ушу алдыга койгон максаты эң негизгиси баягы пиар эмес, бул ушу эл үчүн иштей турган программалары бар экен. Жаштар демилге көтөрүп, мамну жазайлы, мамдай кылалы деп баягы биригишип, ынтымакташып тургандан кийин иш кылсак, мен ойлойм, ар бир айылдын өзүнүн чоң мүмкүнчүлүктөрү бар, айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Өнүгүү прогресс партиясы Кеминдин эң көйгөйлүү таза суу маселесине токтолуп, алгач ирет Бейшеке айылынан баштамай болду. Жыйынтыгында кеминдиктер Бакыт Төрөбаевке ак калпак менен чепкен жабышып, бирге өнүгүү каалоолорун билдиришти.